Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Сабактын темасы бир тутумдуу сүйлөмдөр боюнча кайталоо. Сабактын максаты окуучулар жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн эсине түшүрүшөт. Бир тутумдуу сүйлөмдүн түрлөрү бири-биринен айырмачылыгын көнүгүштөө аркылуу кайталашат. Жөнөкөй сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт. Эки тутумдуу сүйлөмдүн грамматикалык борборун жана баяндооч түзөт. Бир тутумду уюштуруучу негизги бир гана баш мүчө же баяндооч болот. Бир тутумдуу сүйлөм болуш үчүн бир гана катышса же бир гана баяндооч катышса бир тутумдуу сүйлөм дейбиз. Эсиңерге салып алдык балдар. Схеманы карайбыз балдар. Бир тутумдуу сүйлөм. Баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөмдөрдүн 4 түрүн эсиңерге салабыз. Биринчи, жалпы жактуу сүйлөм. Кепти укканга айт. Бул жерде баяндооч жалпы жакта турат. Жалпы жакка таандык болуп жатат. Экинчи, белгилүү жактуу сүйлөм. Ай көрдүм. Баяндооч биринчи жана экинчи жакта түзүлөт. Ошондуктан белгилүү жактуу сүйлөм дейбиз. Үчүнчү, белгисиз жактуу сүйлөм. Минип жүрүп атын издептир. Өзүңөргө белгилүү болгондой, үчүнчү жакта турат. Ошондуктан белгисиз жактуу сүйлөм болот. Төртүнчү, жаксыз сүйлөм. Ырды жаттоого болот. Бул жерде кайсы бир жакка таандык экенин талап кылбайт. Баяндооч аркылуу билинет. Кызматчы сөз аркылуу берилип жатат. Аркылуу уюшулган сүйлөм. Атама сүйлөм. Түн, ай жарык. Мында атооч жөндөмөсүндө турат. Бул сүйлөмдөрдү дептерге жазабыз. Бир тутумдуу сүйлөмдүн түрлөрүнү ажыратып, мага жөнөткүлө. Бул сүрөттөрдү карап, бир тутумдуу сүйлөм түзгүлө. Тапшырма. Бир тутумдуу сүйлөмгө эки сүйлөм, эки тутумдуу сүйлөмгө эки сүйлөм түзүп жөнөткүлө.